Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу эл жаштары, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз буйруса Ак Ният Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордулуу Ош жергесинде мына ушул быйыл башталган муктаждар үчүн турак жай комплексинде Кудайга шүгүр, ушу күнгө чейин иш аябай жакшы жылыш болду, жылды, элибиз колдогон элибизден Алла ыраазы болсун. Мына элибиздин жардамы менен Кудайга шүгүр, биринчи, экинчи кабатты стена дубалы толук көтөрүлүп, азыр биз буйруса чатырга келип турабыз. Мына кече күндөр усталарды жөнөтүп алдык. Мына кайталап кетейин. Жалпысынан усталардын кызмат акысы мына кирпичти уруп, сейсмопоезд колонналарды көтөрүп, плиталарды установка, аркасындагы сарай скалаттардын стена дубалы, пескоблок, жана ажаткана, дараткана, баня, санузел, кыскасы ушулардын бардыгын дубалын жана бетону, сейсмопоезд колонналарын көтөрүп бериши жалпы суммасы 393.500 сом болуптур. Алдан биз биринчи бергенибиз ушул улам бери отуруп 35.000 сом аванс өткөрдүк. 35.000ден кийин 140.000 сом бир аванс өткөрдүк. Андан кийин нол жердин акырында усталарды узатып атканда 120.000 сом дагы аванс өткөрүп, анан 98.500 сом каражат калды эле. Мына ошол 98.500 сомду Жалал-Абадка жетип, ал жакта ушул биздин жети дубан жоролорубузга кайрылганыбызда ушул жоролорубуз 40.000 сом каражат чогултуп берип, андан калганын урматтуу туугандар ошол 58.500 болуп калабы, грубо 60.000 дейин. Мына ошо 60.000 рубльге алганда 57.000 рубльды Москвада бизде бир мен өткөндө нол жерде отуруп элге кайрылганымда, урматтуу туугандар, усталарга каражат жетпей атат, айла кетип атат, жок дегенде карызга берип турат окшойсуздар деп мен ушул видео кайрылганымда ошол видеону көрүп, ошол аты Медер, өзү Базар Коргондон болот. Эсиңиздерде болсо керек, жаз айларында бир тууганыбыз 16.000 сом, 16.000 рубль жолдон каражат таап алып, 3 күн ээсин күтүп, анан күтүп отуруп, мага ушундай сунуш айткан эле. Медер, ушул таап алган каражатымды ошол жоготкон адамдын ээсинин атынан ушул муктаждарга берип койсом болобу деп мага суроо салып, суроону алымдарга узаттырган. Мен ошондо Сатыбакас ажыдан сурагам, туура жакшы болот деген жообун алып айтканыбызда 16.000ге өзүнүн жанынан 4.000 каражат кошуп 20.000 берген да, Медер деген мырза. Кыскасы ушул Медер агабыз бизге 57.000 рубль, сомго 60.000 сом августтун аягы сентябрга чейин карызга берип турду. Мына ошол бир тууганыбыздан 60.000, ал эми биз кече күндөр нол жерден узап атканда 120.000 сомго 20.000 сом бул жерден карыз алып, жалпысынан ушу 80.000 сом карыз болуп, усталарды узаттык. Кудайга шүгүр, элибиз кыймылдап отуруп, бүгүнкү күнгө чейин 35.000 сом ушул сиздердин аманатыңыздар чогулуп калды туугандар. 35.000 сом. Мына ошол 80ден 35ти кемитсек, кайра эле ошо 45.000 сом карыз калды. Бул дагы Кудай буйруса ушул элибиз акырындык менен биз видеолорду бөлүшпөй калып токтотуп калсак эле, чынын айтканда жардам мындай айтканда токтойт. Улам биз бөлүшүп, сиздерге улам баягы маселени чоо жайын айтып турсак, Кудайга шүгүр, жылыш болуп турат экен. Мына ошентип усталарды узаттык туугандар. Анан эми мына бул жерде бир КамАЗ кирпич турат, караңыздар. Бул кирпичти өткөндө бизде ушул бир тууганыбыз Сүйүн деген мырза, Өзгөндүк мырза, ушул Ростовдо иштеген ошол бир тууганыбыз төгүп берди. Бул эми неге жарайт Медер десеңиздер, мына турган кирпичке кошулуп зардыбалга иштелет дагы. Андан калганда биз нол жерге ширинасы 4-5, узуну болсо бир 8 метрлик ашкана, летний кухня салышыбыз керек. Нол жерде муктаждардын бардыгы кышы дагы, жайы дагы ушул жерге чыгып, тамагын тамактай, чайын ашын аштай кылып ушул жерде даярдап, бир жагы ошо очоккана башка болсо, ал эми бир жагында ушул бир 10 адамдык стол кылып койсок, ушул жерде чайын оокатын кыла бере тургандай бир современный, закрытый ушундай ашкана курушубуз керек. Мына ошого ушул кирпич жарайт туугандар. Эми жүрүңүз, бүгүн кечкирип баратат. Кечкирсе дагы мен Ошко кече усталарды узатканда да бир башка жумуштар менен да келдим элем. Мына азыр дагы келип, ушул жерге кирип, кабар алып, анан кирип келатсаң, өткөндө бака-шака сонун иш жүрүп аткан, так эткен ушундай бир кыймыл жүрүп атканда, негизи эле мындай кыбырап, кумурска деле кыбырап турган болсо алдыга жарат да, кыбыраган кырашат дейт. Кыбырап эле турган болсоң, иш алдыга жыла берет да. Кыбыраган тырс эле сааттын баягындай жебесиндей токтогон болсо эле бул мындай айтканда токтойт да. Бүгүнкү күндө бул жумуш толугу менен абсолютно токтоп турат. Эмнеге анткени мен азыр айтып өттүм, ушул усталардын кызмат акысы мен 35.000 каражат чогултуп койдум. Дагы 45.000 чогултсам, мурда алган, Ошто алган 20.000 сомду, анан Москвадагы Медер таксырдын 57.000 рубльын төлөп алсак, анан биз чатырга киришибиз керек. Эми туугандар, чатырга киришиш үчүн мен кайра эле кайрылам. Урматтуу эл жакшылары, келгиле бир ушул ишти аягына чыгаралы.
кече Кудайга шүгүр бизде Базар Коргондо Турат деген досубуз бар. Ушул чатырын бүт расходун сурап атат да. Мен толук примерно айтып атам. Толук бул жердин эмесин билбейт экенмин расходун. Такталары примерно бир 250-300 миң сомдук такта кетсе керек. Ал эми чатырына тинике жапкан болсок профиль менен бир 200 миңден кем эмес каражат кетсе керек. Ошондо бир 500 расходуна кетсе, анан 100 миң сомго лайын бассак керек. 100 миң сом кетип калат лайын бастырганы. 600 бу туугандар. Ал эми усталарды аябай жакшы сүйлөшсөң 100ге жаппайт эч ким чын эле. 200дөн деши мүмкүн, эми 200дөн түшүрүп отуруп бир 150ге жаптыра алабызбы билбейм. Мына ошо менен 700-750 миң бул чатырга расход керек кетелет. Анан эми бул 750 миң сомду туугандар бүгүн баштап алсаң, мисалы 50 миң, 100 миң сом менен бул ишти баштасаң, бул иш кыйын алдыга жылыш. Себеби бул чатырды ашып барса 10 күндө бул иш бүтөт да. Мына стенада болсо 1 айдан ашык 40 күнгө бар да, 1 ай жумуш болду. 1 айда улам элибиз салган тыйындап, кыбырап, салып аткан тыйынга иш кете берди. Бирөө кирпичин берет, бирөө цементин берет. Буда кыбырата берсең болот. Ал эми чатырга туугандар кеми дегенде 200 миңден кем эмес, андан ары каражат даярдап алып баштап алсаң, мисалы 1 күндө таштамайын коет, 1 күндө 100 миң сомдук лайды басып кетишет. Мына ошол каражаттар даярдасаң, дагы кечекиндей бирөөгө жалдырап, зарыгып каласың да. 1-2 күндө стропиласын тургузат дагы 4-чү күн уже тиникени алып бермедер дейт. Мына ушуларга бизде каражат болбосо, бул нерсе кыйын. Ошого кандай кылсак болот туугандар? Бир оюңарды бөлүшпөйсүңөрбү? Эми ушул 700 миң сом каражат туура чоң сумма, бирок көпчүлүккө бул аздан эле тие турган сумма да. 700 эле адам мына видеонучу бир күндө кече биз Идрис ажыкебиз менен, дагы келген коноктор менен, же болбосо усталарды узаткан видеолорду эң береги 10 миң, 20 миң адам алды, 50 миңден ашып кетти просмотр, адам көрүүчүлөр. Эми 50 миңден 5 эле пайызы 10 миң эле адам, 10 миң эле адам мен айткан нерсени, мисалы 10 миң адам эмес, 1000 эле адам дейин. Туура эле 700 адам 1000 сомдон берген болсок, ушул 700 миң чогулуп чатыр жабылат да. Ал эми 1400 адам 500 сомдон эле чогулсак туугандар, ар бир адамдын колунан келет, шарт бар. 500дөн чогулсак бул чатыр жабылат. Эми келе ушуну аракет кылайлы дагы, көп түкүрсөк болот, көптөшөлү, ушунун аягына чыгарайлы. Мен азыр кыжалат болуп атканым бирден бир эмеси ушул нерсе болуп турат. Эмнеге дегенде, могул элдин аманатынын баары үстү ачык турат да. Бирөөдөн инструмент, бирөөдөн буюм, тайын, бирөөнүн арабасын же бирөөнүн бешлигин алсаң деле эшикке койбойсуң, туурабы, суу болуп калбасын, кар болуп калбасын деп. Навеске же сарайга же гаражга киргизип койгусуң, ол кошунанын буюму муздап калды, суу болуп калды. Анын сыңарынан могу сиздердин тыйындап салган аманатыңыздар суу болуп калбаш үчүн биз ушуну жаап алыш керек туугандар. Ошого баарыбыз аракетти кылалы. Анан быйыл ушуну бүтүрүп тапшырабыз деген эле аракет эми Кудай кааласа. Ошол эми баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. Мен азыр Кудай буйрса ушул жерде пластик, чоң пластик чыгарган цехтерге, пластик чыгарган жигиттерге ушуну маалыматты берип атам. Кудай кааласа алдыда пластиктерин дагы Жалал Абадтан, жарым Оштон 12 пластик айнектерибиз бар экен. 12 цехке кирсем, жок дегенде 6оосу берсе 6 айнек чечилет Кудай кааласа. Бул жагы маселе жок, ушу үстүн жаап алайлы. Ошол туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Анан алдыда канча миң штук кирпич кетти, канча метр сейсмопост колонна кетти, алардын акчалары метр канчадан кеткен. Ушунун баардыгын мен алдыда дагы кеңири болгон видеолордо мен сиздер менен бөлүшөм. Ар бир кирпичтери канча сомдон урулду, колонналардын турган стойкасы канча сомдон, метр канча кеткен, үстү канча метр, ал канча сом болду. Анын баардыгын мен сиздер менен бөлүшөм. Урматтуу туугандар, бул жерге колдоп аткан көптөгөн элибиз болуп атат. Мына ошол эле жанагы өткөндө салымын кошкон Татыгүл эжекебиз Жалал Абадта 30 миң каражат ушу усталарга берген. Андан сырткары Москвада, Россияда Зеленградский ал жактан башта 20 миң сом, анан кечээ күнү 25 миң сом, ошо менен 45 миң болуп атабы? 45 миң сомун каражатын ушул жерге жардам деп жөнөткөн ошо Зеленграддагы Алтынай деген эжекебиз кыргыздардан каражат чогултуп. Андан сырткары ошол май, сал, ошол эле могул жерде жоролорубуз кирпич берип аткан. Эми ар бириңиздердин атыңыздарды айтып, мен жетише албай калып атышым мүмкүн, бирок сиздердин тыйындап салган аманатыңыздарга ушул иштер болуп атат. Ошол туугандар, кыскасы эч кандай салымыңыздардан күмөн санабаңыздар. Жада калса ошол сиздердин М-банк, сиздер салып аткан М-банк жана Сбербанкты биз өзүбүз үчүн дагы мындай айтканда ушул жумуш үчүн пайдалана алганыбыз жок. Себеби баардыгы ушул жака элдин аманатына аралашпасын, мен өзүм жумушум дагы аралашпасын деп эч кандай пайдаланганыбыз жок туугандар. Ошол сиздердин тыйыныңыздар чогулуп ушул иштер болду. Билесиздер, бул иш 1 сомсуз башталган. 2 кабат курулушту тургузуш кыйын. Быйылкы 2026-жылдагы курулуш материалдар кымбат болуп турган учурларда. Ошол туугандар, Кудайга шүгүр, Кудай кааласа быйыл сөз буну бүтүрүп, бир керемет аалымдардын дуасы менен, ак батасы менен
бир керемет устаздардын, агайлардын, төкмө акындардын, комуздун бир сонун бирген бир шаңы менен ушул муктаждарга быйыл тапшырып алабыз деген чоң үмүтүбүз бар туугандар. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум.